Быйыл өлкөдө 3 миллиард долларлык 190 өнөр жай долбоорун ишке киргизүү пландалууда. Айта кетсек, акыркы 5 жылда бул рекорддук көрсөткүч. Республикада курулуш, химия, унаа жасоо жана металлургия өнөр жайынын жаңы тармактарынын пайда болушу күтүлүүдө. Акыркы 3 багытта жакынкы 10 жылдыкта 9 ири долбоор ишке ашат. Алар долбоорду кубаттуулукка киргизилгенден кийин өнүм чыгаруунун көлөмү 7,3 миллиард долларга жакын болот. Айта кетсек, 9дан 2 быйыл ишке кошулат. Алардын аркасында Костанайда жылына 70 миң жана Алматыда жыл сайын 90 миң автоунаа чыгаруучу мультибрендтик автозавод бар. Белгилей кетсек, Казакстанда 5 жылда биринчи жолу кайра иштетүү өнөр жайынын өсүшү 5,9% түзүп, өндүрүштүн жалпы көлөмү 24,5 триллион теңгеге жетти. Также планируется ряд проектов в моногородах. Общий эффект от реализации проектов при выходе на полные проектные мощности составит... Моно шаарларда бир катар долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. Долбоорду кубаттуулукка толук киргенде аны ишке ашыруунун жалпы эффективдүүлүгү 2,2 триллион теңгеден ашат. Быйыл 2 ири автозаводду ишке киргизүү пландалууда. Биринчиси Алматыдагы Черри, Чанган, Ценг, Хаваль брендтерин чыгарган завод. Мындан тышкары Костанайда Kia үлгүсүндөгү автоунааларды чыгарууну баштоо пландалууда. Бул кореялык брендтин Казакстан Республикасына 100% чет элдик инвестиция болот. Германия и Румыния. То есть данная продукция популярна и применяется на зарубежных рынках.